Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Байрактар тиг учактарды көрдү. Улан Ниязбеков түрк полициясынын материалдык техникалык жабдуулары менен таанышты. Улан Ниязбеков түрк полициясынын материалдык техникалык жабдуулары менен таанышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 2022 жылдын 20 апрелинде Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков түрк полициясынын жандармериясынын башкы командачылыгынын материалдык техникалык жабдуулары менен таанышты. Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин делегациясына учурдагы түрк полициясынын карамагындагы материалдык техникалык жабдууларды көрсөтүштү. Полициянын атайын техникасынын негизги түрүнөн тышкары ички күйүүчү кыймылдаткычты жана 4-чү типтеги аба бурамасы бар түркиялык ыкчам тактикалык орто салмактагы байрактар, учкучсуз учуучу аппараттар, ошондой эле аба күчтөрү коомдук тартипти камсыздоодо колдонулган тиг учактар көрсөтүлдү. Мындан тышкары Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жандармерия башкы командачылыгынын криминалдык департаментинин дирекциясынын криминалистикалык лабораториясынын ишмердүүлүгү менен таанышып, анын жүрүшүндө тараптар тажрыйба алмашуу, ошондой эле Түркиянын полиция академиясынын базасында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин окутуу маселелерин талкуулашты. Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Ниязбеков Анкара шаарынын Кечи Өрен муниципалитетинин башкы аянтына орнотулган Айкөл Манастын эстелигине барып, муниципалитеттин мэри Тургут Алтынок менен жолугушту. Андан соң Улан Ниязбеков дүйнөдөгү эң мыкты илимий борборлордун бири Тадок баңгизаттарга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча Түрк эл аралык академиясына барып, ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган окуу борбор баңгизаттарга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча негизги жана эксперттик түрдө изилдөө жүргүзүп, алдыңкы заманбап окуу жабдуулар менен камсыздалган. Буга чейин Кыргызстандын жана Түркиянын ички иштер министрликтеринин башчылары банги каражаттарынын жайылышына жана уюшкан кылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөшүүгө көмөктөшүүчү Тадок окшош түрк полициясынын окуу борборун Кыргызстанда ачуу маселесин талкуулашкан. Булак медиа центр KG. Урматтуу мекендештер, төрттүлүк тиркемесин жүктөп, мал жандыктарды жана малга тиешелүү бардык маалыматтарды бекер жарыя кылыңыздар. Биздин тиркемени жүктөп, жылкы, бодомал, кой эчки, малга тоюттарды, шаймандарды жана башкаларды бекер жарыялаңыздар. Төрттүлүк мал базар чөнтөгүңдө. Биздин тиркемени Play Market'тен же болбосо видеонун астындагы шилтеме аркылуу көчүрүп алыңыздар. Орус маалымат каражаттары Кыргызстан Америка менен кызматташканы Орусиянын аркасына бычак сайганы катары кабыл алынат. Бул улана берсе Орусиянын жообу катуу болот. Мына ушундай жолугушуулардын бири Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен болгон жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүндө төмөндөгүдөй маанилүү фраза пайда болду. Өлкөлөрдүн ортосунда саясий диалогду бекемдөө контекстинде алдыдагы жогорку деңгээлдеги сапарлар болду. Ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда базалык келишим түзүүнү пландаштырууда Москвада мындай ниеттер потенциалдуу белге бычак катары кабыл алынган. Орус дипломатиялык чөйрөлөрүнүн маалыматына караганда, эгер бул тымыздын сокку потенциалдан реалдуу болуп кетсе, анда расмий Москванын реакциясы катаал жана дароо болот. Иш-чаралар пакетине Кыргызстандагы россиялык компаниялардын инвестициялык активдүүлүгүн чектөө, паспорттук режимди тыкыр текшерүү жана эмгек мигранттарын өлкөдөн чыгаруу, кыргыз диаспорасынын расмий жана көмүскө акча агымын токтотуу, азык-түлүк жана мунайга квоталарды кайра кароо камтылышы мүмкүн. Жана бул башталышы гана. Белгилей кетсек, Орусияда ар кандай маалыматтар боюнча Кыргызстандын миллионго жакын жараны эмгек миграциясында жүрөт. Булак МК.ру. Тажикстанда Орусиянын 201 аскердик базасынын күжүрмөнүн даярдыгын дагы бир текшерүү башталды. Бул тууралуу бүгүн 21 апрелде ТАСС Орусиянын коргоо министрлигинин Борбордук аскер округунун басма сөз кызматына шилтеме берүү менен билдирди. Куралдуулуктун командири Евгений Кавылиндин айтымында, сыноо учурунда күжүрмөн артиллерия жана танктарды атуу, ошондой эле ок атуу тутумдарынын курамында учкучсуз учактардын иш-аракеттери машыгат. Борбордук аскер округунун басма сөз кызматы билдиргендей, контролдук машыгуулар 30 апрелге чейин уланат. Маневрларга Град жана Ураган көп ракеталык системалары, Акация 152 мм өзү жүрүүчү мылтык орнотмолору, Сани 120 мм минометтору, Т-72 танктары, БМП-2 жөө аскерлеринин согуштук машиналары жана БТР-8 жана БТР-82А брана транспортерлору катышууда. Аскер кызматчылары окуу предметтери боюнча өздөрүнүн кесиптик чеберчиликтерин көрсөтүшү керек. Ошондой эле ок атуучу куралдардан жана аскердик унаалардын кадимки куралдарынан контролдук атуу боюнча машыгууларды аткарышат. Артиллерия
артиллериялык бөлүктөр ок атуу жана ок атууну башкаруу боюнча машыгууга катышат. Мото аткычтар батальондорунун жана роталарынын командирлери чалгындоо жана ок атуучу системалардын курамында тиркелген артиллериялык чалгындоочу бөлүктөрдү учкучсуз учуучу аппараттардын системаларын башкаруунун жүрүшүндө бааланат, деди полковник Кавылин. Тажикстанда жайгаштырылган РВБ Душанбе жана Бохтар шаарларында жайгашкан. Ал мото аткычтардан, танктан, артиллериялардан, чалгындоочу бөлүктөрдөн, абадан коргонуу күчтөрүнөн, РБК коргоо жана байланыш каражаттарынан турат. Булак Азия Плюс инфо. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум достор. Ушу менде суроо жаралып атат да. Ушу бизге бир нерсе жагабы? Кыргыз элиме бир нерсе жагабы? Мына тажиктер бизге кол салганда, эмне мынча алсызбыз, эмне мынча биздин аскер алсыз, эмне бизде эч нерсе жок деп сындадыңар. Садыр Жапаров араб өлкөлөрүнөн зоттолгон жыптарды алып келсе, кымбат, анын бизге эмне кереги бар? Биз эмне бирөө менен урушайын деп атабызбы деп сындадыңар. Орусиядан алып келсе, зоттолгон тигрларды, орустун чириген бизге куралдар эмне кереги бар деп аны сындадыңар. Байрактарды түрктөрдөн алса, биз эмне бирөө менен урушалыбы деп туруп кайра сындадыңар. Тажиктерге провокация кылып атасыңар деп. Бир кызык элбиз да. Асман деген долбоорун көтөрүп 55 миллиард Кыргызстандын экономикасына инвестиция алып келинет деп атса, аны сындадыңар. Өкмөт үйү салынат, бюджеттен бир тыйын кетпейт деп атса, аны Садыр Жапаров өзү менен чогуу көрүк алып кете тургандай, же баласына мурас катары калтырып кете тургандай, бизге ошол хан сарай керек беле, анын ордуна мектеп салбайбы, больница салбайбы деп туруп жазып атасыңар. Бир туугандар, ал жака бюджеттен акча кеткен жок. Ооба жер бөлүнүп берилип атат. Ал жер эмне болот анын ордуна? Ал жер микрорайон салынат. Сага, мага, Кыргызстанга. Ал жер дагы курулуш иштери жүрөт. Дагы жумуш орундары ачылат. Кыргызстандын өнүгүүсүн кааласаң бир тууган, Кыргызстанда болуп аткан жакшы долбоорлорду колдош керек. Кыргызстанда болуп аткан жакшы иштерди колдош керек. Мен түшүнүп атам, ушу саткын башка мамлекеттерге иштеген биздин НПОлор бар. Ошондой эле Орусияга иштеген, биягынан Батышка иштеген. Алардын максаты бир эле, бизди алсыз кылып, биздин мамлекетти басып алуу. Урматтуу кыргыз элим, уулубуз Жыргалбеков Хамболотко чогулап жардам берели. Хамболот уулубуздун кулагы укпай келет. Ага дарыгерлердин койгон диагнозу ДЦП, гемипаратическая форма, двухсторонняя, сенсоневральная тугоухость глухота, слева, справа вторая степень. Уулубуз Жыргалбеков Хамболотко угуу мүмкүнчүлүгүн тартуулаш үчүн кайдыгер карабаган мекендештерибизден жардам сурайбыз. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Операция Турцияда 25 000 доллар турат экен. Биз үчүн бул аябай чоң сумма болууда. Кайрымдуу, сооп издеген инсандардан жардам сурайбыз. Уулубуздун сырткы чөйрөнүн дабышын угушуна себепкер болуңуздарчы суранабыз. Алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мекендештер, Чырактай наристе үчүн колдон келген каражаттарыңыздардан Ханболоттун үй бүлөсү колдоо күтөт. Бүгүн бир сомбосуда соопчулук жасасаңыз, кайрымдуулугуңуз жараткандан 1000 эселеп кайтарымы болорун унутпайлы. Эч болбосо лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Боорукер жардам берем деген элиме жетип калар. Жардам берүү үчүн реквизиттер: Элсом 0706 22 43 53, Мбанк 0706 22 43 53, Оденги 0706 22 43 53, байланыш номери 0706 22 43 53, Дүйшөбаева Айзада. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.